Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? 2009 жылдын 9 февралында Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамына ылайык 2019 жылдын 28 мартынан 26 апрелине чейин мобилизациялык резервдик жыйынга жоокерлер чакырылды. Бул жоокерлер мыйзамдын 21 беренесинин 2 пунктунун негизинде 500 эсептик көрсөткүчүнүн өлчөмүндөгү суммада акча каражатын төлөп, андан соң 1 айлык мобилизациялык резервдик жыйынга жөнөтүлөт. Бүгүнкү күндө 36-76 аскер бөлүгүнүн талаа окуу борборунда 1 айга кызмат өтөп келген сборы мобилизационных резерв жоокерлер менен сабак өтүлүүдө. Булардын өткөн жыйыны бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө жана башка органдарында толук ишке киргенге укугу бар жана булар алган аскер билети Кыргыз Республикасынын территориясында, аймагында толук укукка ээ. Жыйынды аяктаган соң аскердик ант беришет жана медициналык кайра күбөлөндүрүүнүн жыйынтыгы менен аскердик кызматка жарактуу деп табылып, мобилизациялык резервдик жыйындан өтүүгө укуктуу деп белгиленген. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн бар күчүмдү, керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант берем. Мыйзамдын талаптарына ылайык мобилизациялык резервдик жыйынга 25 жаштан 40 жашка чейинки кыргыз жарандары катыша алышат. Мобилизациялык резервдик жыйын аяктаган соң жаран запаска киргизилет жана 1 категориядагы аскер милдеттүүлөрдүн эсебине коюлат. Ошон үчүн бул жердеги алган тажрыйбаларыңыздар мына келечекте эми Кудай буйрса барып жакшы иштерге орношуп, ушул тажрыйбаны кийинки муундарга өткөрүп беришиңерге мен чын жүрөктөн тилектешмин. Мына ушундай талаптар менен аскердик кызматын аяктаган жоокерлер мыйзамдуу түрдө аскердик антка келтирилди. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын 2019 жылга түзүлгөн көчүрмө пландарынын негизинде 30-630 аскердик бөлүгүнүн ок атуу борборунда батальондук тактикалык машыгуусу өткөрүлдү. Машыгуу 026-26 аскердик бөлүгүнүн жетекчилиги менен өткөрүлүп, батальондун өздүк курамынын көчүрмө даярдыгын жогорулатуу максатында уюштурулган. Түштүк аймагындагы аскердик бөлүктөрдүн командирлери жана орун басарлары, ошондой эле офицерлери аскердик тажрыйба алуу максатында командалык пункттар менен таанышышты. Машыгууга атайын Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынан келген байкоочулар жакшы деген баа беришип, машыгууда өздүк курам коюлган тапшырмаларды аткарышып, машыгуу өз максатына жетти дешет. Тактикалык машыгуунун коюлган максаттарга жетүүсү менен жогорку деңгээлде өтүшү менен куттуктаймын. Негизи бул батальондук тактикалык машыгуу 19 жылга көчүрмөнү даярдоо планы негизинде өтүп жатат. Бул машыгуу негизи 3 этаптан өткөзүлдү. Бүгүнкү коюлуп аткан тапшырмалары ошол бул негизи дивизиянын 8 мотоаткычтар дивизиясынын планында ошолордун жетекчилиги менен өткөзүлдү бул машыгуулар. Күчтүү армия, күчтүү мамлекет демекчи, биздин Кыргыз армиясынын күчтүү болуусу үчүн ар бир аскер кызматкери билимдүү, тажрыйбалуу, моралдык, психологиялык жактан туруктуу, дени сак болуусу зарыл. Аскер кызматкерлерибиздин жыл сайын белгиленген талаптар менен жарым жылдык сынактардан өтүшөт. Бул сынактарда жоокерлерден тарта жогорку турган офицерлерге чейин экзамен, зачеттор алынат.
Түштүк аймагында жайгашкан аскердик бөлүктөрүнүн өздүк курамы да жалпысынан жарым жылдык жыйынтык чыгаруу менен негизги аскердик сабактар болгон күжүрмөн даярдык боюнча саптык даярдык, аскердик кызматтык, денени чыңдоо сабактары жана курал жарак, техникалар боюнча сабактардан экзамен, зачетторду тапшырышты. Азыркы учурда биз 2019 окуу жылынын кышкы окуу мезгилин жыйынтыктоо зачеттор тапшырдык. Бул негизги предметтерден тапшырабыз жылда эле. Ошолордун арасынан эң негизгиси болуп бул физикалык даярдыкты текшерүү болуп эсептелет. Ошондуктан биз аскер кызматкерлери денебизди ар дайым чыңгармашыбыз керек. Анткени бизге күнү түндөсү карабастан күжүрмөн буйрук түшкөн учурда убакытка карабай ар дайым милдет аткарууга даяр болушубуз керек. Жарым жылдык жыйынтык чыгаруу менен эң жакшы деген баага татыктуу аскер кызматкерлери сый баракчалары менен сыйланышмакчы. Бекитилген план боюнча кол башчынын буйругу менен кургактагы аскерлер штабтан келип бул жерде комиссия келип 6 айлык акыркы даярдыкты текшерип атат. Негизги сабактардан текшерүүлөр өткөрүлүп атат. Бул ок атуу боюнча, дене тарбия сабагы боюнча, күжүрмөн даярдык боюнча, офицерлердин жана штабтардын даярдыгы боюнча баса белгилеп кетчү нерсе акыркы убакта жылыштар бар. Бардык деңгээлдерден алдыга кадамдар бар десек жаңылбайбыз. Жалпы кененирээк жыйынтыктар комиссиянын жумуш бүткөндөн кийин чыгарылат. Жыйынтыктар албетте милдеттүү түрдө артыкчылык көрсөткөндөрдү мактоо менен, тескерисинен кемчилик келтиргендер боюнча дагы чаралар ушул буйрукта көрсөтүлөт. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн кесип ээси Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коргоо иштери боюнча комитетинин 47-156 аскердик бөлүгүнүн аскер кийимдерин жоокер жашоосуна керектелүүчү каражаттарды тигүү цехинин кызматтык ишмердүүлүгү жөнүндө баяндап бермекчибиз. Биз барган учурда аскердик тигүү цехиндеги аял аскер кызматкерлеринин турган кыздар курамы кызуу иштеп жатышкан экен. Тигүүчүлүк кесипти аркалап үйдө эне, кызматта күжүрмөн аял аскери, сүйүктүү жар. Бул кыздардын аткарып жаткан кызматтарында жалпы кыргыз армиясындагы жоокерлерге керектелүүчү шейшеп, жаздык кап жана башка каражаттар менен камсыздап турушаарын айтышты. 47-156 аскер бөлүгүндө бул тигүү цехинин ачылышы 2005 жылы ачылган. Мен 2007 кызматчы болуп ишке келгенмин. 2011 аскер кызматкери болуп, 8 жылдан бери аскер кызматкери болуп иштейм. Жалпы республика боюнча жоокерлерге шейшеп менен, жаздык кап менен камсыз кылабыз. Негизинен бул тигүү цехи 2005 жылдан тартып кызматтык ишмердүүлүктүн үстүндө кызматтар жүргүзүлөт. Бул шейшептер жума сайын жастык каптар менен тазаланып жоокерлерге берилип турат. Жылуу эле таза болуп жатканга ыңгайлуу деп ойлойм. Мен үчүн жакшы. Жоокерлерибиздин таза, жылуу, шейшепти эс алуусу ар бир жоокер эле эмес, аскер кызматкерлерине да жагымдуу көрүнүш. 9 май жеңиш күнүнө карата Түштүк аймагындагы аскердик бөлүктөрдүн командирлери тарабынан Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлерин куттуктоо иш-чаралары уюштурулду. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын буйругунун негизинде өткөрүлдү. Ал эми 02626 аскер бөлүгүнүн командири гвардиянын полковниги Бердибек Асанов, Мада айылынын жашоочусу Абдраимов Арзыбек атаны куттуктап, мекен үчүн аткарган кызматына таазим этип, маектешип, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын атынан медаль жана белектерди тапшырды. Бүгін біз Мада айылында Кара Суу районунун Ош областында жайгашкан Арзыбек атаны генералдык штабтын башчысынын буйругунун негизинде төш белги менен куттуктап келдик. Бул Улуу Ата мекендин согуштун ардагерлери Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө өсүп аткан өспүрүмдөрдүн патриоттук сезимдерин ойготуп, бүгүнкү иш-чараны өткөрүп аткан себеби 9 май
улуу ата мекендик согуштун жеңиш күнүнө арнап төш берген менен сыйлап жатабыз. Арзыбек ата Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн командачылыгына жана өздүк курамга ыраазычылыгын билдирип, батасын берди.